Кыр камалдын бири. Ит менен мышык көп жылдан бери бир короодо жашоочу экен. Ошентсе да экөө ынтымактуу болушуп, бир аяктан тамак жешпептир. Бири-бирин көрө калышса болду, ыркырашып, кубалашып жөнөшчү экен. Бир күнү короодогу козу менен улактын, кой менен эчкинин ынтымактуу болуп, бир акырдан жем чөп, бир аяктан суу ичип жатышканын көрүшүп, мышык менен ит намыстанышыптыр. Анан ит мышыкка мындай дейт экен: «Эй, мышык кошуна, эмне үчүн биздин ынтымагыбыз жок экенин билбейм. Талашканыбыз эмне? Ушу козу менен улакча, кой менен эчкиче жокпузбу? Кел, мындан ары ыркырашпай, ынтымактуу жашайлы. Макулсуңбу?» Иттин мындай акылдуу сунушун угуп, мышык ыраазы болот да: «Туура айтасың, ит досум. Ансыз деле жан-жаныбарлардын баары экөөбүздү шылдың кылып бүтүштү. Анын үстүнө кошуна туруп, ынтымактуу болбогондорду Кудай деле кечирбейт дешет го», деп ынтымакка, убадага кол берет. Ошол күндөн баштап экөө нак дос болушат. Ит мышыктан көп өнөрдү, үй ичин, тамак ичкен аягын таза кармоону, тамак ичкен соң бети колду жууганды, дарбазадан аша секирип, секиргенде аягы менен түшкөндү үйрөнөт. Бирөөгө жүнүн үрпөйтүп, ыркырап, кантип айбат кылганды, катылганга курч тырмактары менен кантип катыгын бергенди, же чымчыктарды шырпалдырбай кантип кармап жештин амалдарын баарын билет. Ошентип жүргөндө жадыраган жай өтүп, кычыраган кыш келет. Кыш келгени ит менен мышыкка кыйын болду. Ит күнү түнү короо кайтарат. Мышык болсо тумшугун куйругуна катып, күркүрөп уктап, үйдө жылуу жата берет. Кечинде ит келсе же тамак калбайт, же жылуу төшөнчү артпайт. Бир күнү үшүп, карды ачып, ачуусу менен келген ит мышыкты уктап жаткан жеринен апчып ыргытат. Мышык болсо ар этип, иттин бетин тытып алат. Экөөнүн чатагы кайра башталат. Короого качып чыккан мышыктын артынан ит кууп жөнөйт. Мышык короо айланып качат, артынан калбай ит кууп жүрөт. Акыры мышык короодогу чоң кара бактын үстүнө чыга качып кутулат. Ит анын артынан бакка чыга албай кала берет. Ошондо ит: «Эй, мышык дос, экөөбүз ынтымактуу жүргөн кезибизде мага далай өнөрүңдү үйрөттүң эле. Эмне үчүн бактын үстүнө чыга качуу өнөрүңдү үйрөтпөдүң эле?» дейт экен ызалуу. Анда мышык итке мындай дейт: «Акыры бир күнү экөөбүздүн ортобузда уруш чыгарын, ошондо сен мени жанымды койбой кууп жетип, жеп коеруңду ойлогон жок дейсиңби? Ошон үчүн сага бул өнөрүмдү үйрөтпөй сактаган болчумун». «Билдим досум», дейт анда ит. «Мышыктын кыр камалы бар дечи эле, көрсө, бул сенин кыр камалыңдын бири турбайбы?»